Кыргыз-Түрк Манас университетинин кирүү сынактарына кантип катталуу керек? Урматтуу абитуриенттер, 2022 жылдын 17 июлунда Кыргыз-Түрк Манас университетинин кирүү сынактары өткөрүлөт. Сынакка каттоо 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 10-, 11 жана 12 июль күндөрү кечки саат 19:00 чейин абитуриент чекит Манас чекит Edu чекит KG сайты аркылуу онлайн жүргүзүлөт. Эскертүү: 9 июль Курман айтка байланыштуу система иштебейт. Андан башка күндөрү 12 июлга чейин каттала аласыз. Каттоону баштоодон мурун керектүү документтердин электрондук форматын, башкача айтканда телефонго тартылган сапаттуу сүрөттөрүн даярдап алыңыз. Катталуу үчүн керектелген документтер: орто мектепти же атайын кесиптик орто окуу жайын бүтүргөндүгү жөнүндө документ, паспорт, акыркы 3 ай ичинде түшкөн электрондук форматтагы 3-4 өлчөмүндөгү фото сүрөт, жалпы республикалык тестирлөөнүн сертификаты, каттоо акысы үчүн төлөнгөн квитанциянын сүрөтү. Спорт илимдери факультети жана көркөм өнөр факультетинде окууну каалагандарга бул сертификат талап кылынбайт. Бул эки факультеттен тышкары бардык бөлүмдөргө ЖРТдан 110 балдан жогору алгандар гана каттала алышат. Каттоо акысы катары жалпы сынакка кирүү үчүн 500 сом. Англис тили сынагына кирүү үчүн кошумча дагы 500 сом төлөнөт. Англис тили сынагынын жыйынтыгы батыш тилдери бөлүмү, англис тили жана адабияты программасы, кыргызча англисче котормочулук бөлүмү, эл аралык мамилелер бөлүмү, финансы жана кредит бөлүмү үчүн гана зарыл. Калган бөлүмдөргө ал талап кылынбайт. Квитанцияда абитуриенттин аты жөнү толук көрсөтүлүшү абзел. Эгерде абитуриент жалпы сынакка гана кире турган болсо, 500 сом гана төлөнөт. Ал эми жалпы сынакка жана англис тили сынагына да кире турган болсо, анда 1000 сом акы төлөнөт. Төлөмдөр Демирбанктын өлкөдөгү бардык филиалдарында кабыл алынат. Төлөмдөр бул реквизиттер аркылуу жүргүзүлөт. Эскертүү: каттоо үчүн төлөнгөн каражат кандай жагдай болбосун кайра кайтарылбайт. Бул документтин баарын даярдап, сүрөткө тартып, телефонуңуздун галереясына же компьютерден атайын бир папка ачып сактап коюңуз. Эми каттоону баштайлы. Каалаган интернет браузерге кирип, адрестик сапка абитуриент чекит Манас чекит Edu чекит KG шилтемесин теребиз. Алгач каттоо тилин тандайбыз. Тандоого кыргыз жана орус тилдери берилген. Андан соң катталуу баскычын басыңыз. Бул жака өзүңүздүн азыркы тапта колдонгон телефон номериңизди жазыңыз. Электрондук порталдан берилген жазууну бул сапка жазыңыз жана жөнөтүү баскычын басыңыз. Сиздин телефон номерге атайын код жиберилди. Аны бул сапка териңиз. Эми сиздин номерге дагы бир SMS жөнөтүлдү. Ал жеке бөлмөңүздүн логини жана сыр сөзү. Аларды бул саптарга териңиз. Эми бул жактан каттоону толугу менен баштамакчыбыз. Алгач 2022 жылдын ЖРТнын сертификаты бар же жок деп белгилейбиз. Эгерде сиз учурда жогорку окуу жайда окуп жатсаңыз, бул жерден жок дегенди тандайсыз. Мындай учурда ЖРТ сертификатынын жана аттестаттын электрондук форматтарын жүктөөнүн кажети жок болот. Алардын ордуна учурда жогорку окуу жайда окуй тургандыгыңызды тастыктоочу маалымкат керектелет. Эгерде сиз бул жылы ЖРТ тапшырсаңыз, анда сертификаты бар дегенди белгилейсиз. Кийинки баракчаны толтуруп баштайлы. Бул жака ЖРТнын негизги тестинен алган упайыңызды жазыңыз. Эгерде ЖРТда химия жана биология сабактарынан тест тапшырсаңыз, алган балдарыңызды бул саптарга жазыңыз. Эгерде тапшырбасаңыз, анда бош калтырсаңыз болот. Андан соң бул саптарды атыңыз, фамилияңыз жана атаңыздын аты менен толтурасыз. Ал эми бул жака туулганда атаңызды так толтурасыз жана жынысыңызды белгилейсиз. Бул жерде болсо Кыргыз Республикасынын жараны болсоңуз ооба дегенди белгилейсиз. Башка өлкөнүн жараны болсоңуз жокту тандайсыз. Андан кийин англис тили сынагына катышасызбы деген суроого жооп бериш керек. Эгерде дал ушул бөлүмдөрдө окууну кааласаңыз, ооба дегенди басасыз. Эгерде андан башка бөлүмдөргө тапшыра турчу болсоңуз, жок дегенди белгилейсиз. Бул жерге болсо даярдап койгон сүрөтүңүздү телефондун галереясынан же алдын ала даярдалган папкадан жүктөйсүз. Ал эми бул кутучага паспорттун алдыңкы бетинин сүрөтүн жүктөйсүз. Бул кутучага болсо паспорттун арткы бетинин сүрөтүн жүктөйсүз. ЖРТ сертификатынын жана аттестаттын сүрөттөрүн тийиштүү кутучаларга жайгаштырасыз. Сынак үчүн төлөнгөн акынын квитанциясын бул кутучага киргизесиз. Эгерде аскердик билетиңиз болсо, анын 1 барагын бул жака жана 6 барагын бул жака жайгаштырасыз. Жок болсо, кутучаларды бош калтырасыз. Андан соң киргизилген маалымат жана документтерди текшерип чыгыңыз жана жогорудагы киргизилген маалыматтардын так жана туура экендигине толугу менен кепилдик берем деген белгини коесуз. Соңунда катталуу баскычын басасыз.
Сиз киргизген маалыматтар жана документтердин толук жана туура киргизилгендиги биздин операторлор тарабынан текшерилип, кийинки кадамдар боюнча жеке бөлмөңүз жана СМС аркылуу маалымат берилет. Куттуктайбыз. Сиз ийгиликтүү катталдыңыз. Эми жеке бөлмөңүзгө кирип, ал жактан бул баскычты басып, сынак баракчасын жүктөп алыңыз. Сынак баракчасын принтерден чыгарып, сынак күнү паспортуңуз менен бирге сөзсүз ала келишиңиз керек. Сизге берилген сынак баракчасында сынак өтө турган имарат, аудитория көрсөтүлөт. Сынак учурунда жана бөлүм тандоо иш-аракеттери толук аяктаганга чейин сизге берилген сынак баракчасын жоготпой сакташыңыз керек. Эгер катталуу учурунда абитуриенттин документтеринде же берген маалыматтарында кемчиликтер же каталар болсо, анда ал абитуриент катталуу жана сынакка кирүү укугунан ажырайт. Эскертүү: 17 июлда жаныңызга сынак баракчасы жана паспорттон тышкары ашыкча буюмдарды алып келбеңиз. Жана сынак боло турчу жерге 1 саат эрте келүүңүз керек. Абитуриенттерди кызыктырган бардык актуалдуу маалыматтар биздин Instagram баракчабызга жайгаштырылат. Андыктан катталууну унутпаңыз. Сынактарда ийгилик каалайбыз.